Махабат Мавлянова жогорку кеңештин кезексиз жыйынында көп жылдардан бери кен казган жайдагы мыйзамсыз иштерге көз жумуп келишкен директорлор кеңешин кыргыз тарабынан мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылышабы деп сурады. Centera Gold компаниясынын Кыргызстандын атынан директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн бири теңиз бөлтүрүк кеңештеги таасир эте турган эреже бар. Эгер кеңешке таасир этүү үчүн каршы 8 добуш алуу керек. Эгер аны ала албаса чечимге эч кандай таасир эте албай турганын билдирди. Өз кезегинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын жарандары көп акча алып турушкан деп белгиледи. Бизде бул жарандардын тизмеси бар. Алардын ар бири суралат. Эгер алар мыйзамсыз аракеттерге аралашкан болсо, жоопкерчиликке тартылышат, деди Ташиев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Назира Айтбекова көрпенделиктен чыккыла, сырткы кийимге эмес, ички кийимге басым кылгыла. Назира Айтбекова кезектеги постун төмөндөгүдөй жарыялады. Сөгүп бүттүң өрбү уят мендер. Мага окшош бир тентеңер болбосо радикалдашып кетесиңер. Мындай сүрөттөр эр таба албай аткан үчүн же өзүмдү жарнама кылыш үчүн эмес. Рамкага тыгып дем бербей баккан балдарыңарга дем алгыла деп рамкадан жан дүйнөнүн зынданынан да чыкса болот. Өз жашооңорду өзүңөр кургула дегендик. Болбогон эле бир эрежеге тыгылып алып, бактсыз жашайсыңар го, бактылуу жашагыла. Көрпенделиктен чыккыла, сырткы кийимге эмес, ички кийимге басым кылгыла. Сыртыңарда кийим болуп жан дүйнө жылаңач болсо, ошол кооптуу. Кир сөздөрүңөрдөн мен кирдебейм. Ошону айткан жан дүйнөңөргө ошону сиңирген силер кирдейсиңер. Жөн гана искусствого, сулуулукка, жараткандын жаратмандыгына суктанып өткүлө. Жараткан кийимге эмес, жүрөккө үңүлөт деп терең ишенем. Жакшы көрөм силерди. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Ташиев кумтөр боюнча камала турган депутаттарга күлүп эскертти. Бүгүн жогорку кеңештин кезексиз жыйынында кумтөр маселеси каралууда. Депутаттар Сайдулла Нышанов кумтөрдөн кайсы депутаттар сиденье сыйакы алып турганын, алардын атын атоону УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден сурады. Азыр алардын атын атаганга болбойт. Кайсы депутат камалса, ошолордон көрө бересиздер деп күлүп жооп берди Ташиев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев эл аралык соттон жеңилип калсак жоопкерчиликти ким алат? Бүгүн 17 майда парламенттин кезексиз жыйынында Кумтөр компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген мамлекеттик комиссиянын маалыматы угулууда. Анын жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев Кыргызстан эл аралык соттон утулуп калса жоопкерчиликти ким аларын сурады. Жеңгенге үмүт кылабыз, бирок утулуп калсак терс таасирлери кандай болушу мүмкүн жана жоопкерчиликти ким алат деп суроо салды депутат. Кумтөр компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров утабыз деп үмүттөнүп жатышканын айтты. Биз аларга каржылык санкцияны, айып пулду гана берип жатабыз. Айып пулду кайсы жерде болбосун далилдейбиз. Юристтер, экологдор менен даярданып жатабыз. 183 миллион куб мөңгүлөрдү талкалаган. Сууларды дагы булгагандыгы боюнча экология боюнча утууга даярданып жатабыз. Экинчиси, Нью-Йорктогу сотко даярдануудабыз. 4% салыкты төлөшү керек. 2011 жылы каржы министри болуп келгенде формасын бекитип берген. 1 апрелге чейин же апрелдин 1 жумуш күнүнө чейин бардык кирешенин 4%ын төлөп, андан кийин Centera минералдык чийки заттарга кеткен чыгымды далилдеши керек эле. Бул боюнча позицияларыбызды бекемдеп жатабыз. Бирок утулушубуз дагы мүмкүн. 2009 жылы өкмөт өзүнө милдет алып алган. Мен Centera'нын жактоочусу болом деп. Ошондуктан биздин 4 жараныбыз 3 миллиард 86 миллион долларды утуп алды. Бул биздин экология боюнча койгон дообуз. 1 миллиард 166 миллион доллар, салык боюнча дообуз экөөнү кошсоңор 4 миллиард 200 миллион доллардан ашат. Жалпы Centera'нын капиталы бүгүнкү күндө фонд биржасында баалары түшүп кетти. 4 миллиард доллардын тегерегинде Кумтөр кен бүгүнкү баасы 2 миллиард доллардын тегерегинде турат. Сүйлөшүү дагы бар. Бизде 2 жол бар. Же ЗАГСка, же прокурорго. ЗАГСка барып ажырашсак дагы болот, сүйлөшсөк дагы болот. Бирок биз айтып атабыз, кыргыздын кызыкчылыгы мындай. 80% алтын кыргыз тарапта болсо, Centera'да 50+1% акциясы болсо макулбуз. 80% алтын Кыргызстандан чыгып жаткандан кийин Кумтөр Gold компанияда биздин үлүш 80-90% болушу керек. Же Кумтөр Gold компания 100% биз алалы. Калган чыгашалуу долбоорлор менен өзүңөр кала бергиле деп жатабыз, деди Акылбек Жапаров. Булак Назар. Эл чындыкты билсин. Чеграда кармалган кыргыз жана тажик жарандары бошотулду деп билдирет облустагы өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы. Маалымат кылайык, Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен Аксай айылынын жергиликтүү тургундары бүгүн эртең менен Аксай айылынан 3 тажик жаранын кармашкан. Жергиликтүү тургундар тажик жарандарын Кыргызстандын аймагында жүргөндүгүнүн себебин тактоо максатында милицияга өткөрүп беришкен. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстан Варух айыл аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алышкан. Бул окуя боюнча Баткен жана Согди облусунун башчылары телефон аркылуу сүйлөшүлүп, эки
облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине жеринде жолугуп сүйлөшүүлөр жүргүзүү боюнча тапшырма беришти. Натыйжада эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугуп эл менен бирге макулдашылып, эки тараптан тең кармалган жарандар бошотулду. Алдын ала маалыматтарга ылайык, тажик жарандары кармалган кыргыз жарандарын сабалганы айтылып, ооруканага жөнөтүлдү. Эске сала кетсек, кыргыз-тажик чек арасындагы 28, 29, 30 апрелдеги жана 1 майдагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180ден ашуун адам жаракат алган. Булак Назарнюк. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев, Акылбек Жапаров башында турган комиссия бирөөлөрдү ашыкча каралап, бирөөлөрдү калкалап жатат. Мындай пикирди саясатчы Эмилбек Каптагаев билдирди. Кумтур маселеси кульминациясына жетип бара жатат окшойт. Аракеттерди колдойм. Бирок Акылбек Жапаров башында турган комиссия бир жактуу болуп, кимдир бирөөлөрдү ашыкча каралап, кимдир бирөөлөрдү калкалап жатканы айдан ачык эле болуп калды. Бул маселелердин терең, калыс адилет каралышы жана укуктук жактан чечилиши учурдун зарыл шарты. Бул маселеде 3 орчундуу маселе турат. Калгандары ошолордун эле туундусу. Биринчи, 2003-2004 жылдардагы Кумтөр кенин реструктуризациялоодогу Кыргыз Республикасына Аскар Акаев жана анын командасы тарабынан жасалган кыянаттыкты иликтөө. Бул маселе боюнча кылмыш ишин ачуу, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу. Ошол кыянаттык иштин натыйжасында Кумтөрдөгү биздин үлүш 67%дан 33%га түшүп, кен байлыкты башкаруу укугунан ажыраганбыз. Болбосо 1997 жылдан тарта Камеко кетип Кыргызстан Кумтөргө толук ээлик кылып калмак. Мурдагы генералдык келишим ошондой эле. Экинчи, 2008-2009 жылдардагы Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү мурдагы кыянаттыкты андан ары бекемдөө. Курманбек Бакиев жана анын командасы тарабынан жаңы келишимдерге кол коюп берүү, аларды жогорку кеңеш аркылуу мыйзамсыз ратификациялоо жана укуктук негиз жок болсо дагы конституциялык сотто бекитип берүү иштери боюнча дагы кылмыш ишин ачуу, кыянаттыкты уланткандарды жоопко тартуу. Үчүнчү, 2017 жылдагы Центара менен жаңы стратегиялык келишимдерге Алмазбек Атамбаевдин командасы тарабынан кол коюу менен мурдагы кыянаттыкты андан ары тереңдетүү, мөңгүлөрдү эркин жок кылууга жол ачкан мыйзамды кабыл алуу боюнча дагы кылмыш иши ачылышы зарыл. Ошондой эле мөңгүлөрдү талкалоого жол берген мыйзам жокко чыгарылып, анын демилгечи депутаттары ошол мыйзамды кабыл алып жана ишкер киришкен мамлекеттик чиновниктер дагы сот жообуна тартылганы туура. Мына ушул 3 маселе Кумтөр боюнча иш адилеттик жагына бара жатабы же кезектеги эле саясий шоуга айланып кетеби дегенди аныктай турганын айтпаса деле ар ким түшүнүп турат го дейм, дейт Каптагаев. Булак Назарнюк. Эл чындыкты билсин. Мурдагы президенттер тушунда сыртка ташылып кетти деген алтын боюнча маалымат берилди. Кумтөр Голд ишканасынын ишмердигин текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кумтөр кенинен буга чейинки президенттердин тушунда сыртка ташылып кетти деген алтындын көлөмү тууралуу маалымат берди. Акаевдин убагында 156 тонна, Бакиевдин убагында 68,2 тонна, Атамбаевдин убагында 132,6 тонна, Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка ташылып кеткен, деди Жапаров. Эл чындыкты билсин. Кумтөр 2 айдан бери башкаруусуз турат. Мөңгүлөрдү көзөмөлдөгөн системада өчтү. Кумтөр алтын кенидеги ишмердүүлүк 2 айдан бери көзөмөлсүз турат. Бул тууралуу 17 майда Кумтөр Голд компаниясынын ишин текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров алтын кенидеги абалды талкуулоо үчүн чогулган парламенттин кезексиз жыйынында айтты. Жума күнү мөңгүлөрдүн коопсуздугун жана алардын жылып туруусун абалын көзөмөлдөөчү система өчтү. Бул ошондо зонада иштеген адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна түздөн түз коркунуч келтирет. 2 айдан бери Кумтөр кенинде башкаруу жок. Ортоңку звенодогу биздин адистер иштеп жатышат. Бирок негизги адамдар чыгып кетишкен. Санкциясыз өчүрүүнү биздин укук тартибин коргоо органдары карап жатышат. Биз аны калыбына келтирип жатабыз. Кумтөр Голд депутаттын бул билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. 16 майда Кумтөрдү иштетип жаткан канадалык Центара Голд компаниясы Кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Алтынбек Сулайманов Кумтөрдү бирөтөлүү жаап салууну сунуштады. Бүгүн Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында депутат Алтынбек Сулайманов Кумтөрдү бирөтөлүү жаап иштетпей эле коюуну сунуштады. Анын айтымында биз азыр экологияны талкаласак кийин миллиарддаган пайда тапсак да бекер. Мен бүгүн дүйнө кетип жаткан жолду тандайлы. Жашыл экономика жолун тандап алалы. Кумтөрдү биз иштетсек да, алар иштетсе да, баары бир ден соолук үчүн эң кымбат аба жана суу булганууда. Мен Кумтөрдү бирөтөлүү жаап таштоону сунуштум. Азыр Кытай 30 жыл мурда талкалаган экологиясын триллиондоп акча сарптаса дагы мурдагыдай болбой жатат. Ошондуктан келечектеги балдарыбыздын ден соолугун сактайлы десек, Кумтөрдү жаап салыш керек, деди Сулайманов. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.